Гуманитардык фонд Ассалам, Жамият Салам лил Амал Инсания вал Хайрия, Кыргыз эли үчүн Кудайым буйруса 190 миң сомдон тегерегиндеги медоборудованияларды, медициналык жабдыктарды алып келип жатат. Бул жабдыктарды бизге жардам кылып Кувейт элинен, Кувейт мамлекетинен 190 миллион. 190 миллион. Бул иштин жүрүшүнө биринчиден мен ушул нерсени баса белгилеп айтып кетет элем кыргыз тилдүү баарки эмелерге, журналисттерге. Биз баарыбыз билгендей, ар бир адам бир эшикти ачып бериш керек да. Биздин Кудайга шүгүр биздин президент барды, эшигин ачып берди, ар бир араб мамлекетинин. Кудайга шүгүр ар кимибиз өзүбүздүн колубуздан келген салымыбызды коштук. Жакын аранын ичинде Кудай буйруса Кыргызстанды көтөрүп кетебиз деген чоң бир ниет, максаттарыбыз бар да. Бул жерде азыр 35 эме турат, жазылып, сиздин колуңузда турат. Бул дагы кошумчасы бар. Даана келе турганы, бул демалыш күнү келип ушул жерге конот. Бизге, Бишкекке. Аэропорт. Ушул демалыш күнү 20 күнү Бишкек аэропортко конот. Комиссия түзүлөт. Ошол комиссиянын негизинде баары таратылып берилет депчи. Комиссиянын биз Кудай буйруса мындай мен жаман ойлобойм. Лично мен өзүм жаман ойлобойм. Баардыгы ордордуна ар бир регионго болсо дагы жетет деп ишенем да. Кудай буйруса ишенем. Ошол бул азыр мен жанымда мындай бир сүрөттөрдү алып келип турам. Бул сүрөттөр бул биринчи биздин мамлекет үчүн биринчи кадам таштап аткан жардам Кувейт элиники. Кудай насип кылса, Аллахым буйруса, мындай үйлөр, мындай үйлөр курулат. Кудай буйруса, мындай үйлөр бул жерде азыр чечилип атат. 20-сында Абдулла Мактуб келгенден кийин ушул нерсенин аягына чейин чечим чыгарылат. Бул күзгө кире турган Күнтү айылында Кудай буйруса 108 үй бүлөгө мала имущий деп коёбуз жетимдерге. 108 үй бүлөгө толук камтылган бир айыл белекке берилмекчи. Бул бекер болот. Бул азыр үйлөрдүн первоначальный документтери бүтүп жатат. Бул бир айдын ичинде, 1-2 айдын ичинде бүтүп калат. Анан эксплуатацияга бериле турганы, аны мен ошол конокторго коеюн. Кийинкиде дагы биз эме беребиз дебедикпи? Кабар беребиз дебедикпи? Кудай буйруса 20-сында келет. Эң негизги конокторубуз. Ошолор анан сиздерге кененирээк айтып берет. Биздин фонддун ачылганына 3 жылдын жүзү болуп калды. Кудай буйруса 3 жылдын жүзү болуп калды. 3 жылдын ичинде биз көп суу чыгардык. Көп аймактарда, эмелерде. Мисалы Токтогулга суу чыгарган суубуз, Токтогулда терек суу деген айыл бар экен. Ошол жерде примерно 5 миллион сом кеткен. Жерден касып, скважинадан жерден казып, анан эмеси менен, резервуары менен. Жана ошол сыяктуу эле айылдарга жеткизип жатабыз. Союз мезгилинен жетпей калган жерлер бар экен суу. Бизде андай проблема, өзү суунун чокусунда туруп суу ичпегендерибиз көп эле да, ошонун азыр аракет кылып жатабыз. 3 жылдан бери ошол маселеде катуу жакшы эле иштеп келе жатабыз да. Андан тышкары жетим жесирлерге жардам берип атабыз. Жана уй таратып атабыз деп айттым го сөзүмдө. Андан тышкары жанагындай тамак аш, un, pun деген сыяктуу. Анан биздин фонддо жетимдер бар. Баягындай жетимдер бар, жетимдерге айына 2000 сомдон жөлөк пул берип келе жатабыз. Ушундай, эми акырын ар бир нерсе өзүнүн убакыт сааты менен.